Туғандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы, тынсыздарбы? Чайхана бизнесіне қызыққандарға ушул видеоны жөнөтүп коюңуздар. Мына метро Багратионскийдин экинчи бутунан чыкканда бир 200 метр бериде Нават деген ушул чайхана сатылып жатыптыр. Ушул торговый центрдин 4-чү кабатына жайгашыптыр да. Ала турган адам болсо секонд хендтин жанына чайхана деп брендтерин жазып алса болот дейт. Биз койбодук дейт. Разрешение берет дейт. Туғандар, срочно сатылат. Бул жерде агабыз негизи ошол жаз айларында 11 миллионго алган экен. 11 миллион деп баасын айта бер дедик, кичине сүйлөшүү жолдору бар дейт. Бирок уручкалар жакшы экен, ачык элечи. Келип өзүңүздөр көрөсүздөр. Кээ бир адамдар, туугандар көргөз берет экен, кээ биркилер уручкаларын көргөзбөйт экен, эми ачыгында түшүнөсүздөр деген үмүттөмүн. Мен акыркы бир 2 айлыкты карадым. Күнүдө жок дегенде 150 миңге чейин экен да, ошол 1-2 ай нарак бере алчу. Негизи анан жакшы болгон күндөрү 200 миңге чейин экен уручкалар, ачыгы. 100 миңден да кем болгон жери жок экен. Потолок 190го чейин экен обычный күндөрү. Анан суббота базар күндөрү 200 миңден жогору, 260, 280, кечеги майрамдары 500 миңге чейин жаап ачыгычы. Ачык ошондой болуп. Келип сүйлөшөсүздөр да көрөсүздөр дегенде. Анан общий площадь 500 квадрат метр, 12 кабинасы бар, 8 казаны бар экен, аш-баш пиширганга, анан козу пиширганга, козу гриль тандырлары бар экен, көп жерден духовка го. Ошондой. Айттыга сүйлөшүү жолдору бар дедик. Бул жерде сары челек банясы бар, мындан тартканбыз билесиздер. Бул жерде адам көп өткөн жер. Адам көп өткөн жер. Мына подземка бар, 4 жагынан жанагы концерт өткөрө турган зал бар могу жерде. Адам кайнай турган жер. Торговый центр бул жер. Бургер Кинг 24 саат иштейт. Бул чайханадан 24 саат доступ бар бул жерге кирип чыкканга. Адам эми ар дайым өткөн ушундай жер экен да. Чачкы сыра турган жерлери. Жанагы парикмахерскийлер бар экен. Жакын карада дейт, бул жерде буга окшогон чоң чайхана жок дейт, ачыгын айтты. Мына Багратионский экинчи быкты мына. О, турат го. 200 метр бериде турам. Могу жерде рыноктор бар экен өзүнчө. Өзүбүздүн восточный магазиндер бар экен. Анан парковкасын айтып коеюн. Парковкасын агабыздын айтышында боюнча бул жактан мындай келет дейт, могу жерде кое берет дейт. Анан негизинен нарагында платный парковкалар да бар экен. Ушул жерге койсо болот дейт. Эми аны сүйлөшөсүздөр да. Документтерин башкасын келип көрүп, жолугуп, сүйлөшүп, эми ала турган адам бир жума карайт буну. Жүрүңүздөр, толук көргөзөлүк. Ичини полный обзор кылалы, жүрүңүздөр. Ушул жерден киребиз. Толук эле маалымат айтылдыбы? Мол, бет бом бар экен бул жагында. Эми адам постоянно болот экен демекчимин. Парикмахерский, парикмахерский бар экен, смешный сцена бар экен. Чач паркысы. Средняя Азия. Чач паркысы каткан кийин адам по-любому билет да бул чайханачы. Адам ар дайым болот экен, движение болуп турат экен да. Авиа эле сатышат экен бул жерде. Бул жактан да кийим саткан магазин бар экен. Секонд хенд. Ошол магазин. Секонд хенд, Мына чайхана Нават. Бул жерден сырткы кооздук мындай шаарында жакшы көрүнөт экен да. Бийик болгон канча. Каласаңыздар ушул брендте иштетсе болот, каласа алмаштырып алсын, Иштеп кетесиз брендти. Мынакей бисмилла деп киргенде бул жактан тапчанды көрөбүз. Бул жакта да бир 10-12 адамдык ушундай тапчан бар экен. Панорамный видте, могу жерден полный көрүнөт экен залчы. Эми кооздугуну көрүп атасыздар. Люстрага баа бериңиздер мында. Жасалгаларына, мыналарына мындай полный баа бере бересиздер, көрө бересиздер дегендей. Бул жагы залы туугандар. Бул жагы бары. Мен оң жактан баштап көргөзүм келет. Бул жактан полный панорамный вид, могу жак полный көрүнөт экен да. Чертөзү бар экен дегенде бул жерден полный каяктан эмне кылып аткандай болот дегендей. Бул жактан дагы чакан корпоративный ар нерселерди өткөрүшүп болот деген жаап беребиз дейт. Негизичи кече эле чоң бир иш-чара болду дейт. Бул жерден кураштырыпчы. Полный көрүнөт. Шаар көрүнөт могу жактан теңири. Кондиционер бар экен, вытяжкалар бар экен мына жерлерде. Люстраны көрүп атасыздар. Кабиналары мына канча бир 10 бата турган кабина бул жагында. Көрүңүздөр бир 10 адамдык кабина. Полный колдон келишинче жасалып калыптыр да.
Бул жагын карагыла. Бул жагдан бир 5-6 адам отуруп чай ичип отурган камералар бар экен, полный. Бул жакты көргөзөлүк. 11-чи кабина. Бул жакта эле ошондой. Өзү основной кабинадан жакшы калат да, мына чайхана иштеткендер. Сүйлөшүп калабыз, жүрүп калабыз, кабинадан жакшы калат ачыгы. Кеминде бир 10 адам отурган болсо, бир 6-7 миңге чейин шот болот да. Бул жактан көрсөтүп коеюн, 12-чи кабина. Ассалам алейкум. 7 адам отурса болот бул жакта. Агалар ашып атат. Аштары жакшы бака? Сонда постоянно жейсиңер кандай? Канча? Өтө бер, а? Жакшы. Машалла. Жакшы. Рахмат. Колонкалар бар экен. Полный нарактан бир нерсе койсо полный болобу? Колонкалар иштейби? Кондиционер мына рабочий. Полный иштейт. Колонкалар иштейби? Полный, а? Бир коюп койсо, же бөдөрүн коюп, бир нерсе кылса, возможность бар экен демекчимин. Бул жак бар туугандар. Бардан баштайлык. Көрүп атасыздарбы? Вид караңыздар. Жүрөктү сыкпайт, эми көп жеринде мутный болот го, андай эмес, бирок яркий экен да. Баа бериңиздер, люстрага дагы. Мojilерди баа бериңиздер. Эми анан айтып коеюн. Бул жерди жасалып жанагылык дейт. Бул жер 4 мындай дуал эле дейт да. Калган бардыгын өзүбүз ачканбыз, кылганбыз дейт. Эми келсеңиз дагы подробно түшүндүрөт го. Бул жагы бар, холодильниктер бар, суусундуктар бар экен, ушул бардыгы рабочий. Мына камералардан полный көрүнүп турса болот, көрүп турса болот дейт. Полный мына кабиналарда камераларына полный иштейт экен да. Полный менюлары башкасы бар. Эми готов да бардыгычы. Там байкап көрөсүздөр го. Полный номерлерди калтырып кетесиз. Бисмилlah. Кеттик. Бул жагы уборный. Бул жерде торт койсо болот. Уборный 2 көздүү. Жакшы. 2 адам. Кирет жүрүшү да. Аялдарга деле ошондой. Намазканасы бир 10 адам отуруп, бир учурда кирип намаз окуса болот. Бул жакта раздевалкасы бар экен, ошол жумушчуларга атайын раздевалка кылып коюптур. Полный көргөзөлүк, а? Полный айтайлык. Бул жактан четинен көргөзөлүк. Угуп турасызбы бир? Жана кылың эле. Залда бир учурда бир 20 адамдай адам отуруп чай ичсе болот экен, көрүп атасыздар, мына залда. Бул жактагы залда, нарагында көп эле адам атат экен. Бул жактан бир айтып коеюн. Ассалам алейкум. Кансыздарбы? Башчы отурасыздарбы? Баштары жакшыбы, кандай? Жакшы. Жоролор окшойт болгон. 12-13 адам отурса болот экен. Айнектер ачылат экен, жакшы. Ысып кетсең ачкан. Бул жактан бир жамаат семьяны бар. Болду. Бул жакта деле ошондой. Калдырып намаз окуп атыптыр. 5-6 адам бата турган кабиналар экен бул жагында. Анан бул жагы жанагындай. Раздача мындай айткандачы, наркы жактан тамактарды чыгарат, кухнядан сразу эле мындай алып кете берет. Ушул жерден чайнек, пайнек полный бар жагы бар экен, холодильниктери бар экен. Бул жактан тартып кетейин да бир жолу. Сөрүлөр дагы тапчандардан өтө удобный мындай. Культурный мындай айткандачы. Бул жагы деле ошондой. 10 адам отурат. Бул наркы жактан көргөзүп болго элек. Уютный экен, мындай айткандачы. Бул жер тартып алат, болду, шторасынчы. 5-6 адам келсе деле отуруп чай иче берет кеңири. Кухня жакты көргөзөлүк. Көрүп атасыздар, өзүңүздөр баа бериңиздер. Мына жерде да кондиционер турат. Жазда жакшы муздатты дейт, жакшы иштейт дейт. Кондиционерди көрүп атасыздар. Кондиционер рабочий. Бул жагы ашкана. Ашканадан кеңири экен, полный. Горячий цех, холодный цех дегендей мына. Эми ички кухнянын ичи бир 60-70 квадрат метрдей чыгат экен, холодильниктер бар экен. Морозилка комнатабыз бар дейт полныйча. Мына сиздерге айткан заказный аштарды ушул жерден даярдап бере берет. Казандар көп. Той аштар болгон болсо чоң казанга даярдап беребиз дейт. Морозильник кабинасы бул жагычы. Буну ачпай эле коеюн. Чоң. Эт бөлө турган. Анан жүк келген болсо наркы жактан жанагындайлар бар экен. Туугандар толук эле маалымат айттым окшойт. Эми ала турган адам келип сүйлөшөт, жолугуп сүйлөшөт, бир көрөт, бир жума көрөт, карап көрөт дегендей да. Анан жана комментарий жазгандар переживать этпегиле.
Туугандар колдон келишинче көргөздүк. Алла турган адам чалып байланышат, келип көрүп алат, алат дегендей, бир жума көрөт, 10 күн көрөт дегендей туугандар. Анан акчаларын дейт бир 60-70% берген болсо калганын сүйлөшсөк болот дейт. Возможность бар дейт, кызыккан адам алып иштесе боло турган жер дейт. Ошол семейный маселе болуп калды, ачык ошого жанагы кылтамды саттым дейт. Ошондой көрөсүздөр, байланыштарса чаласыздар дегендей келип көрүп, байланышып, болду чоңдорго чейин договор кылып жанагы кылып берем деп айтты. Ортого түшүп көрүшкөнчө жакшылык күндөрү жолугуп жүрө берелик. Эч кимди алдаган жери жок. Мына кечеге даяр бизнес сатылат деп тарсактан аябай көп жазып берем. Билип жазыш керек жок да. Ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.